жаштар коомунун күзгүсү деп кеп кылып атабыз. Ал эми акыркы кездери биздин өлкөбүздө абдан популярдуу бир кесип пайда болду. Ал кесипти аркалагандардын көпчүлүктөрү биздин жаштар десек болот. Кайсы кесип деп атсак, айрыкча бул мисалы кооздук жараткан, жакшылыктарда кызмат өтөгөн адамдар сүрөтчү, айымдар, фотограф десек болот. Кыргызстандагы мыкты фотографтардын бири Азизбек Базарбаев азыр биздин коногубуз. Кош келиңиз. Анайыңыз жакшыбы? Assalamu alaikum, assalam. жакшы келип алдыңыз. Ооба, рахмат, чакырганыңыздарга жакшы келип алдым. Ох, эмне жедиңиз? Эртең менен туруп тамактан соо Сүрөтчүлөр өзгөчө тамактанабы, жандай эмеспи? өзгөчө эмес, жакшы эле. Диета сактап. Жок, андай жок бизде. Эмне болсо жей беребиз. Карап. Жумуштарыңыз кандай болуп атат? Жумуштар рахмат, жакшы. Акырындан иштеп атабыз. Болуп атат. Канча убакыттан бери сиз ушул кесипти аркалап келесиз? Бул кесипти 3 жылдан бери аркалап келип атам. Быйыл 3-жыл. Буюрса. Кантип келдиңиз? Буга мен келишимдин себеби биринчи башында мен ресторандарда иштечүмүн. Ресторандарда сүрөт сатып, ошол убактардан анан кийин үйрөнүп алдым сүрөт тарткандычы, базасынан болчу айтсам. Анан кийин ошоктон иштей баштадым, акырын анан өзүм фотоаппарат алып, анан дагы окуп, өзүмдүн деңгээлимди жогорулатыпчы. Азыр ушинтип иштеп келип атам, акырындан үйрөнүп. Эң сон. Сиз көтөрүп келген шайман канча сом турат? Бул фотоаппарат Mark III деп коет, Canon 5D Mark III. Бул $4000 турат, общий комплекти. Негизи бул объективи $900, анан дагы кошумчалар менен $4000 болот. $4000? Сиз өзүңүз иштеп ушул фотоаппаратты сатып алган турбайсызбы? Ооба, кандай айтканда. Эң сон. Мага бир Кыргызстандагы дагы бир сүрөтчүлөрдүн бири айтып калды эле да. Мен 2 жыл иштеп дейт, үй сатып алдым, Бишкектен бир батирлүү болдум дейт. Чындыгында эле сүрөтчүлөр ушунча киреше табышабы? Ооба. Кимде ким өзүнүн деңгээлине жараша. Эгерде күчтүү фотографтар 1 жылда деле сатып алса болот, эгерде жакшы иштесе. Жана дагы бир укканыбыз, айрым кыргызстандык эле мына ушул фотосессия, бир фотосессияга бир $1000–2000 алгандар да бар экен, Ооба, туура, фотосессиялар $1000 бизде $2000 чейин да, мындай айтканда, фотосессия. А свадьбалар даже $2000–3000 чейин. Алар эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Мисалы, алар аты менен өзгөчөлөнөт, анткени алар биринчи жакшы чыгышкан, экинчиден алар бир кандайдыр бир. Чындыгында алардын сүрөтү бир өзгөчө, бир башкача бир эффекттер менен. Алар тарткан сүрөттү сиз тарта албайсызбы жагандай? Жок, алар тарткан сүрөттөрдү биз деле тартып атабыз. Азыр үйрөнүп атам азыр учурда, ошондой өзүмдүн деңгээлимди жогорулатып. Бирок аны тартсам болот, тартып атабыз. Азаматсыз. Сиз алып келген сүрөттөрүңүз, иштериңиз дагы азыр бизде даяр болуп калса керек. Даяр болуп калса анда экранга берүүгө суранабыз. Эң сонун бул Love story деп коет. Бул сүрөт сүйүү баяны көпчүлүгү свадьбасына чейинки жылдарда ушундай сүрөттөр тартырат. Перед свадебный съемка депчи. Канча жүрөт буякта? Ооба. Буну тартканда кандай? Баягы фотоаппаратта эле тарта калмай жок да. Жок, бул жерден биз локацияны карайбыз биринчиден. Локация деген? Локация деген жерди. Коо жерлерди карайбыз, ошол жерлерге барабыз, өзүбүз дагы путешествие кылып, карап, жакшы жерлерге аракет кылыпчы. Бул свадьба башталды, бул жерде свадьба невестанын утрасы да, мындай. Мисалы, бир фотосессия канча убакыт кетет? Если убакыт көп болсо, ошончо жакшы да. Канча көп болсо ошончо жакшы. 1 сааттан башталат. Мисалы, могу сүрөттү тартыш үчүн сиз бир эле тартып койбойсузбу? Бир 4-5 жолу тартып, ар бир ракурстардан башкачадан эң жакшысын тандайсыз да, Мындай да, көпчүлүгү ар канча тартат, көпчүлүгү бир эле карап туруп тартып коет да. Бул жерден өзүңдүн видениең керек ошогочу. Көз карашың. Режиссер сыяктуу экен да. Ооба, бул дагы. Бул сүрөттөр атай. Жарыктын дагы баягы түшүшүн карайсыңар да. Ооба. Сөзсүз каралат. Керектүү жерлерден жарыкты берип, Ооба. Бул сүрөттөр болсо атай индивидуальный сүрөттөр деп коет. Бирден экиден тартылып. Бул сүрөттү тарткандан кийин баягы компьютерге салып туруп дагы обработка кыласыздар да. Сөзсүз. Эң башкысы ошол обработкада да. Сүрөт тарткандан кийин жарымы даяр болсо, обработка менен жарымын даярдайсың да. Мондай анан кийимдер тартам. Модельдер. Сиз бир сүрөттүн үстүндө канча убакыт иштейсиз?
кандай сүрөткө байланыштуу. Мисалы сүрөт даяр болду, компьютерге киргизип, анын мисалы ар кандай эффекттерди кошосуз да. Ооба, туура. Бир сүрөттүн үстүнө жарым сааттан 2 саатка чейин болот кээ бир убакта. Бир сүрөттүн үстүндө. Кээде көпкө чейин эле отуруп калабыз. Бирок жакшы сүрөттөрдү. Өзүм а так орто эсеп менен 20-30 мүнөттүк отурсаң болот да, нормальный сүрөт болсо. Мисалы жарым саат, бир сүрөттү жарым саат жасаганда деле сиз бир фотосессия кылганда ээсине канча сүрөт бересиз? Мындай да, эгерде 1 сааттык фотосессия боло турган болсо, ээсине 20 сүрөт обработанный берем, профессиональный. А калган исходниктерди тоже светокоррекция менен берем, где-то чогуу кошкондо 60-70 сүрөт болот. Демек жалпысынан бир 1-2 күн кетет экен да бир фотосессиядан кийин, бир күн деп койсоң. Бир күн. Сиз модельдер менен эмгектенесиз, кадимки фотокамеранын алдында өзүн жакшы алып жүргөн адамдар десек болот. Андан тышкары, мисалы жөнөкөй бизге окшогондорду тартып калганда кыйынчылыктар жаралбайбы, жана ал учурда сиз көйгөйдү кантип чечесиз? Ал учурда биринчи жаралчу азыр деле жаралып келет, анткени көбүнчөсү фотоаппараттын астына объектив келгенде өзүн уялат, өзүнө чыгара албайт да, өзүн көрсөтө албайт, уялып. Ал учурда биз айтабыз аларга. Биринчи достошобуз, алар менен жакшы сүйлөшүп, алардын маанайын көтөрүп, аракет кылып, анан эгерде достошо албасаң, сүрөткө тартышың аябай кыйын болот. Биринчи достошуп, алардын тилин табабыз, тилин тапкандан кийин анан оңоюраак болот иштегенгечи, анткени сен уялбайт, кичине жакын адамдай көрүнүп калабыз да. Ошо анан үйрөтөбүз, өзүбүз акырындан бош туруңуз, уялбаңыз деп акырын. Эң сонун. Кыргызстандык мисалы жаратылышты тарткан сүрөтчүлөр бар. Алар өзүнүн иштерин көптөгөн дүйнөлүк конкурс, фестивалдарга жөнөтүшөт. Ошолордун катарын толуктайын деген пландар барбы? Ооба, пландар бар, бирок мен свадебный сүрөттөргө аз басым жасап атам. Анткени бизде аябай эле той деген маселеси жакшы эмес, актуалдуу эмеспи? Күндө тойда биз. Күндө той. Ошого биздин свадебный сүрөт фотографтардын жанагасын көтөрөйүн депчи. Ошолордун жакшы фотографтардын арасына кирип көтөрөйүн атам деңгээлин. Чеберчиликти өнүктүрүү үчүн сиз эмнелерди жасап турасыз? Мен күндө аракет кылам окуганга. Атайын мастер-класстарды сатып алып, онлайн курстарды ошол жактардан окуп турам, YouTube'дан көрүп турам видеороликторду. Анан көбүнчө практика жүзүндө. Сүрөтчү болгонго ар бир эле адамдын шыгы болобу же бул кандайдыр бир табияттан берилген талантпы? Сиздин жеке оюңуз. Менин жеке оюм өзүнүн бир жанасы болуш керек, көз караш, таланты дегендейчи. Таланты болбосо деле тартса болот, үйрөнүп алып, бирок анын сүрөттөрү мындай банальный сүрөттөр болот. Ата-энеңиз эмне менен алектенет? Ата-энем азыркы учурда үйдө, азыр эс алып атат. Алар да сүрөт тартат? Алар билбейт. Аларды мен тартып турам. Алар азыр үйдө, азыркы учурда көрүп жатса керек. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Командаңызда канча киши бар азыр? Азыр командамда мен ар канча студиялар менен чогуу иштешем. Алар мага сунуштарды киргизип турат, чогуу иштешкен боюнча. Мен аларга сунуштарды киргизип турам. 2-3 студия менен иштешем. Анан өзүм Instagram аркылуу дагы иштейм. Сиз кайсы адам менен иштешсем деп кыялданып жүрөсүз? Анткени ар бир адамдын кыялы болот эмеспи? Ушул адам менен иштешсем сонун болот эле деп. Как модель, Ооба, кыргызстандык болобу, дүйнөлүк жылдыз болобу, кимге фотосессия жасагыңыз келет? Жакшы суроо. Кыргызстандыктар эми бизде жакшы популярный кыздар бар. Айжан Ашемова десек болот. Ошолор менен иштесек, анан могул жанакта башка мамлекеттен алсак, аякта дагы Жана Каркунова деген кыздар бар, көп модель кыздар бар, актрисалар бар, ошолор менен иштесек жагат да. Буюрса иштешем алар менен. Айжан Асемова менен Диана Каркунова азыр бизди көрүп атса. Ооба. Фотосессия кылып кетиңиздер. Ооба, эң сонун, азаматсыз. Сиз өзүңүз жактан демилгелер болду беле? Мисалы, ошол эле Айжан Асемова деп калдыңыз, мен сизге фотосессия кылып бербейинби, чогуу иштешпейлиби деген сунуштарды кыласызбы же азыркы тапта андай жокпу? Өзүм андай сунуштар киргизе элекмин. Буюрса жолугуп калсам айтам. Азамат, сүрөт тарткандан башка эмне менен алектенесиз? Сүрөт тарткандан башка мен былтыр иштедим маркетолог болуп, SMM боюнча, социал медиа маркетинг, социалдык баракчаларды продвижение кылганды,
бизнес боюнча Пиар, иштеп калдым. башкача Пиардан. айтканда, Пиардан иштеп көрдүм. Болду, но бирок мен өзүм творческий человекке кошулуп калат экенмин да. Ошого мен кайра эле сүрөткө келдим да. Бул сиздин хоббиңизби же эң башкы жумушуңузбу? Азыркы учурда биринчи хоббим, анан эң башкы жумушка айланып баратат да. Демек алдыда сүрөт менен гана Ооба, алектенесиз. сүрөт менен. Сиз бизге сертификатты ала Ооба, келипсиз. турасыз, Бул бул телекөрүүчүлөргө арналган сертификат го дейм, Ооба. Биз алдыда сөздөрдө муну ойнотуп, баягы жеңүүчүгө Бул сертификат жакшы суроо бергендерге 1 сааттык фотосессия да. Бизге суроо бериш керекпи? Эми сиздерге жок, сиздер ойнотасыздар да фоточу. Эң сонун Азизбек Базарбаевтан 1 сааттык фотосессияны утуп алам жана биз жогоруда сүрөттөрдү көрсөттүк го, мына ушундай керемет сүрөттөргө ээ болом десеңиздер, анда бизден эч кайда алыстамай жок, биз алдыңкы мүнөттөрдө мына ушул сертификаттын ээсин издейбиз. Чоң рахмат сизге Азизбек, анда келип бергениңизге ыраазычылык. Буюрса дагы көп иштерди күтөбүз сиздерден. Жакшы жаңылыктарыңыз болсо келип туруңуз, эшигибиз ачык. Буюрса сиздерге чоң рахмат. Алда кылган максаттарыңыз ишке аша берсин, сунуштар келе берсин Айжан Асимовадан. Буюрса. Азаматсыз.